Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү кайрылуум урматтуу Жанар мырза, Тилек мырза, Элвир айымга, саясатта жүргөн инсандарга. Бүгүнкү Кыргызстандын сакталып калуушуна тескери көз карашта жүргөн арттагы олигарх, люкс саясатчыларга. Урматтуу Жанар мырза, урматтуу Тилек мырза, урматтуу Элвир айым. Элдин бардыгы сиздерге айтып атат. Кыргызстан бүгүн өтө коркунуч абалда турат. Бирок кечээ күнү 6-чакырылыштын депутаттары бекитип берген легитимдүү премьер-министр болгон Садыр Жапаровго эмнеге каршы туруп атасыздар? Мына ушул сиздерге суроо. Ушул суроого так жооп бере аласыздарбы? Эгерде жооп бере албаган болсоңуздар, сиздердин артыңыздарда ким турганын дагы элдин бардыгы билет. Урматтуу жогоруда айтып өткөн саясатчылар, мен инсандын артынан эч бир сөз кылып күнөөгө баткым келбечү эле. Бирок бүгүн аргасыз Кыргызстанымдын келечеги үчүн сиздердин атыңыздарды айтып, эл менен бөлүшүп турам. Эмнеге? Анткени сиздер 5 жыл парламентте отурдуңуздар. Жогоруда Жанар мырза, Элвир айым. 5 жыл парламентте отурганда сиздер кайсыл бир элге иштеп берген мыйзам жазып чыктыңыздар? Айтып бере аласыздарбы? Дайыма парламентте өзүңүздөрдү реклама кылыш үчүн өзүңүздөрдү кооз көргөзүп келдиңиздер. Бул депутат деген мыйзам жазыш керек, мыйзам чыгарыш керек. Аны өзүңүздөр аябай жакшы билесиздер. Бирок сиздер бир дагы мыйзам жазбадыңыздар. Элдин көзүнө көрүнө турган бир мыйзам жазбадыңыздар. Мен айтпайын дедим элем, бүгүн айтууга мажбур болуп турам. Урматтуу Жанар мырза, астыңызга бир эмес 3 жолу киргенмин. 3 жолу колуңузга даяр мыйзамды колуңузга карматып бергенмин. Ушул мыйзамды парламентте көтөрүп чыгып 120 депутат менен, жок дегенде 61 депутат менен кабыл алып бериңиз дегенмин. Ал мыйзам менин жеке кызыкчылыгым үчүн эмес, ооруп аткан, боор ооруна чалдыккан, бөйрөк ооруна чалдыккан бейтаптар үчүн, мекенибиздеги муктаждар үчүн кызмат кылмак эле. Андан сырткары Элвир айым, мен сиздин кабинетиңиздин алдына бир эмес, 1 ай бою каттадым. Жардамчыңыз улуу эле киши экен, атайын Жалал Абадтан келиптир, кабыл алып койсунчу деп 1 ай бою алдыңыз эшигиңиздин алдында турдум. Бир да кабыл албадыңыз. Кыргызстандын чыныгы муктаждардын элин ойлоп жүргөн жөп-жөнөкөй инсанды кабыл ала албаган, жөп-жөнөкөй инсандын сөзүн туура кабыл ала албаган саясатчылардан биз дагы эмнени күтүшүбүз керек? Урматтуу Жанар мырза, сиз кечээ күнү пандемия убагында Ошто 91 жаштагы бетон гаражда жашап аткан Раджап деген алайдан болот, чоң атадан кабар алдыңыз. Алла разы болсун. Бирок колуңузда эчтеке жок барып кабар алдыңыз. Сиз ошол бетон гаражда жашап аткан атанын оор абалын көрүп туруп кайдыгер карап кетип калдыңыз. Сиз ошондой оор абалда турган ажы кишиге жардам бере албагандан кийин сиз дагы кимге жардам беришиңиз мүмкүн? Биз кандай ойлошубуз мүмкүн? Мен бул сөздөрдү айтпайын дедим элем. Эртеңки Кыргыздын келечегин көрүп туруп, мен айтууга мажбур болуп атам. Сиздер бүгүнкү күндө Кыргызстандын сакталып калуушуна туура эмес багыт берип атасыздар. Душман чыгып атасыздар. Кечээ күнү эмне деген артыңыздарда миңдеген кишилерди чогултуп алып, жаштарды чогултуп алып, өз оюңуздарды кылып атасыздар. Урматтуу Тилек мырза, мен сизге дагы терең кайрылайм. Саясатка алгачкы болуп баратат экенсиз. Жаштардын арасынан бардас болгондо дагы. Бирок сиздин кесибиңиз эмне? Менден сизге суроо. Кесибиңиз кандай? Эмне жумуш аткарып жүрдүңүз эле? Сиз болгондо бир парник эгип жүргөн болсоңуз, сиз кантип ошол жерге барып премьер-министрликти аткарып каласыз? Сиз кантип кыргыз элин башкарасыз? Урматтуу Тилек мырза, андан көрө сиз өз кесибиңиз менен кетиңиздер. Жанар мырза, мен сизге да айтарым, сиз убагында журналист болгонсуз, дальше журналисттик кесибиңизди улантып кете бериңиз.
Ар бир инсан өзүнүн жумушун так аткарган болсо, Кыргызстан оңолот. Анда мен деле өзүмдүн командамды чогултуп барып, көк үйдү жак үйдү басып алышым керек экен да. Менин деле сиздер сыяктуу, сиздерден кем эмес, ашык болсо ашык, элибизге кызматыбыз тийди. Сиздер пандемия убагында 2 ай элге кызмат кылып алып, өзүңүздөрдү эбегейсиз башкача көргөзүп атасыздарбы? А бүгүнкү күндө биз 5 жылдан бери чыныгы муктаждар менен күрөшүп келатабыз. Биз эчтеке деп сүйлөгөн жокпуз. Же биз ак үйдү барып, көк үйдү алып талашып алдыкпы? Же биз өзүбүздүн командабыз менен чогулуп бир планды аткарып, же бир өкмөттүн бир креслосуна ээ болуп калайын деп атабызбы? Элге өзүң кичине көрүнсөң эле ар бир инсандын ою ушундай экен. Урматтуу саясатчылар, сиздердин артыңыздарда турган кимдер, кандай күчтөр турарын элдин бардыгы билип өттү. Сиздерди кече эл туура көз карашта карап колдойбуз дегенде болботту эле, мына эми бардыгы ой пикири өзгөрүлдү. Кийинки парламенттик шайлоого сиздер барып убара болбой эле коюңуздар демекчимин. Болду. Ар бириңиздер өз кесибиңиздер менен ишиңиздерди аткарыңыздар, ошондо Кыргызстан оңолот. Мисалы, мен деле кыргыз элине колуман келишинче салымым тийди. Бирок менин жумушум кайрымдуулук жумуш. Мен саясат жөнүндө түшүнбөйм. Сиздер кимиңиздер түшүнөсүздөр? Түшүнүп эмне кылдыңыздар? Кандай мыйзам жаздыңыздар? Мына 5 жыл убакыт берилди. Болгону парламентте бакылдап сүйлөдүңүздөр. Урматтуу туугандар, эшигиңиздердин алдына даяр мыйзамды колуңузга карматып бергенде парламентке көтөрүп чыккан эркиңиздер жетпеди го? Дагы сиздерге кандай мүмкүнчүлүк бериш керек? Жетет болду. Ошондой гаражда жашап аткан аталарга жардам бере албагандан кийин сиздер дагы кимдерге жардам беришиңиздер мүмкүн? Сиздерге эл эч качан ишенбейт. Мен айтпайын дедим элем, кыйбат кылбайын дедим элем, бирөөнүн артынан сөз кылбайын дедим элем, аргасыз бүгүн айтып турам. Урматтуу жогоруда айтып өткөн саясатчылар, токтотуңуздар. Кыргызстандын сакталып калышына чекеде туруп, жөн гана колуңуздарды чабып турсаңыздар дагы эң туура болот. Эң туура болот. Жаштарга бергиле дейсиздер. Ар бир жумуштун өзүнүн кесиби бар, урматтуу мекендештер. Менин кесибим экономист. Сиздердики бириңиздер журналист. Бириңиздердики ким? Ошондуктан саясаттын сысын түшүнбөгөн инсандар өз оокатыңыздарды кылыңыздар демекчимин. Мен чыдабай бүгүн сиздерге бөлүшүүнү туура көрдүм. Эгерде ушул сөзүм жеткен болсо, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Рахмат барыңыздарга. Тынч болуңуздар. Кыргызстаныбыз бүтүн болсун. Ассаламу алейкум.